Мерила Сыдыкованын көп жылдан бери бала бакча ачуу ниети бар эле. Бул багытта өкмөттүк акселераторлор программасына катышып, 3 күндүк атайын окуудан өткөн. Тилеги орундалып, бүгүн үй түбүндөгү бала бакча ачып отурат. Биздин 1-Май районунун акиминин атынан алгачкы Бул бала бакчаны ачууда негизи ача албай жүргөм. Анан кийин 2 жылдан бери ачам деп. Анан өкмөткө рахмат. Бул долбоор менен анан 3 күн окудум. 3 күндө аябай эле жакшы илим алдым. Ишке ашыра албаган ишибизди ушунчалык бат тез ашырдык десем болот. Ошол эле Ак Босого конушунан дагы бир бала бакча ууда ачылды. Бактыгүл Жакыпованын үй түбүндөгү бала бакчасы жер тамда жайгашып, 25 балага чейин кабыл алууга мүмкүнчүлүк берет. Мен өзүм аябай көздөп жүрчүмүн ошону. Өзүм садикте иштегем, 5 жыл иштедим, государственный бала бакчада. Ошону өзүм аябай көздөп жүргөндүктөн барып ошону катышып калдым. Окудум ошол жерден, сертификаттарды алдым. Негизи 25 балага уруксат берилип жатат. Бул өзүбүздүн бул жашап аткан үйүбүзгө ачтыбыз азыр. Үйүбүз 2 кабат болгондуктан ошо 25ке толтурсамбы деген оюм бар. Өлкө боюнча 1,18 миллион баланын 200 миңи гана бала бакчага барат. Бул Ак Босого конушунда калктын саны көп болгондуктан мындай бала бакчалар жетишсиз болуп келген. Жергиликтүү тургундар мындай бөбөктөргө ылайыкталган үйлөрдүн ачылышына кубанышууда. Бизге негизинен Ак Босого балдар бакчасы аябай керек. Биздин население аябай чоң болгондуктан ушу балдардын көбү немеге барбайт, садиктерге. Аябай биз сүйүнүп атабыз ушу ачылганына Ак Босого. Ушундай садиктер көп ачылсын, элдин керегине жарасын. Балдарыбыз дагы ушу жерден тарбия алып, билимдүү болсун кичине. Өкмөттүк акселератор долбоорунун максаты кыска мөөнөттө бала бакчаларды ачуу, балдарга мектепке чейинки билим берүүнү камсыз кылуу болуп саналат. Учурда өлкө боюнча жалпысынан бул долбоорго катышууга 953 арыз келип түшкөн. Анын ичинен Бишкек шаарынан 313 жеке ишкер билим алса, 350сү онлайн окуудан өтүп, 200 атайын сертификаттарга ээ болушту. Өкмөттүк акселераторлор программасы бул жеке ишкерлер үчүн өтө жакшы колдоо болуп жатат. Себеби кыска мөөнөттүн ичинде жеңилдетилген формада бала бакчаларды ачууну көпчүлүк айымдар кыялданып келишкен, бирок ишке ашыра албай келишкен. Бала бакчаны балдарды тарбиялоонун методикасы, өзгөчө кырдаал учурунда кандай болуш керек, анан санитардык эпидемиологиялык нормаларды жөнөкөйлөштүрүп берилген. Ошол бардык нерсени 3 күндүн ичинде камтып, ошолор боюнча маалымат беришти да. Белгилей кетсек, пилоттук бул долбоор Бишкек шаарынын Арча Бейшек, Алато, Ак Ордо, Ак Босого, Калызордо, Муразордо жаңы конуштарында ишке ашырылууда. Кыска мөөнөттүү атайын окуудан жана ишкер катары каттоодон өткөн жарандар үй түбүндөгү балдар бакчасын ачууга мүмкүнчүлүк алышат. Тилек Айталиев, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.